Салам достор, жакында мен Элис Альфред аттуу белгилүү бир адамдын мындай оюн окуп калдым да. Азыр мен түзмө-түз айтпайм, бирок маанисин жеткиргенге аракет кылайын. Ал айтат, бул дүйнөдө бизге зыян алып келе турган бардык сферада, экономикалык, психологиялык, денелик, кыскасы санай берсе түгөнбөйт, зыян алып келе турган нерселер аябагандай көп. Кайда барба, эмне кылба, кандай чечим чыгарба, зыяндуу нерселер сенин жашооңдо дайым боло берет, болуп келген. Жана болуп жатат. Бирок баарынан кызыгы, ошол нерселер сага канчалык деңгээлде зыян алып келет, чечүүчү адам өзүңсүң дейт да. Кошуласызбы? Чындыгында, эгер биз ошо чөйрөбүздө болуп жаткан зыяндуу нерселер бизге зыян тийгизишин кааласак, анда зыянын тийгизет экен. Эгер жок, бул зыяндуу нерсе менин жашоомо жакын дагы жолотпойм. Бул менин жашоомдо бийлик да кылбайт. Бул менин жашоомо деги эле кийлигишпейт деп чечсек, анда ал нерсенин зыяны сизге тийбейт дейт да. Ошондуктан деги эле биз кээде актанабыз да, эми каяка барба ушундай болуп атпайбы, эмне кылба, баары зыяндуу нерсе. Жей бериш керек, аз бүт эле зыян болуп калды. Иче бериш керек, баары бир зыян деген сөздөр көп угуп калам, бирок келгиле ушул сөздөрүбүз жөнүндө ойлонуп, өзүбүздүн жашообуздун кожоюну өзүбүз болгондуктан, бизге эрк берилгендиктен жогору жактан биз өзүбүз чечебиз. Менин жашоомо бул нерсе зыян алып келиши уруксат беремби же бербеймби? Бул жагынан олуттуу карашыңыздарды өтүнөт элем.